билеп ушу жерге келгенде ушу бейишинен орун берсин деп тилеп атасыздар. Келе албагандар дагы тилеп отурат. Ошону пенде канчалык көп тилесе, ошону Кудай берет экен, угуп турат экен. Бирөөнүн сөөгүн көтөрүп мүзөгө кетип баратса, жакшы киши эле ушу бейишинен берсин десе, ошол кабыл болот экен. Ошондуктан мынакей ушу энебиздин сиздер тилеген тилеги кабыл болсун деп Кудайдан тилеп отурамын. Келип ушу моралдык колдоо көрсөтүп ушу топурак салып кетип атканыңыздарга чоң ыраазычылык билдиремин. Өзүмдүн атымдан, үй бүлөбүздүн атынан, бир туугандардын атынан, баарыбыздын атыбыздан ыраазычылык билдиремин. Жамандык болбосун, жакшылык деле берсин, жамандыкты кечинен берсин Кудай деп тилейм. Баарыңыздарга, үй бүлөңүздөргө. Анан эми мени өзүңүздөр баарыңыздар эле билесиздер, көп сөздөр айтылды. Адилетсиз, мыйзамсыз камакта жатканымды бүткүл Кыргызстан билет. Кыргызстандыктар билесиздер. Мен ойлойм, жана мен ушу баягы тилейм. Мамлекет мыйзамдуу, адилеттүү мамлекетте жашагым келет. Баарыбыз эле ошондой жашагыбыз келет болуш керек. Кудай буйрса, адилеттүүлүк мына четинен орноп келатат деп мен бүгүн ошого ишендим. Мурдакы бийликти билесиңер өзүңөр. Биринчи жолу 2012 жылы камалганда мына Талант Мамытов, Камчыбек Ташиев болуп камалганбыз. Бул кумтөр үчүн камалганбыз. Кумтөрдү көтөрбөшүбүз керек эле, айтпашыбыз керек эле. Баякылар жеп кете бериш керек эле да. Мурдакы бийликтин ою боюнча, анын позициясы боюнча. Бирок биз өз көзүбүз менен көрүп туруп, миллиарддаган долларларды, алтындарды тышка ташып кетип атканын, Кыргызга бир тыйын пайдасы жок. Ушу салыгы менен соцфонддон бөлөк. Ал деле эми өзүбүз иштетсек деле төгөбүз, башка киши иштетсе деле төкчү салык калып. Бирок пайдасын жылына 1 миллиард доллардын алтыны чыгат кумтөрдөн. Ошонун бардыгын ташып кетип атканын көрүп отуруп, биз ушул жаныбыз өзүбүзгө батпай койду. Эмне үчүн Кыргыз тентип Россияда, Казакстанда, Америкага чейин кетти, дүйнөнүн булуң бурчуна чейин. Биз өзүбүз төөлөп жүргөн байлыкты башкаларга ташып ийип, элибиз тентип отуруш керек деген маселе менен мына Камчыбек Ташиев баягы секирип кетти деп элдер көбү жаман көргөнсүңөр. Бирок ал туура секирген. Ушул ызы чуу болгон үчүн эле кумтөрдү билдиңер баарыңар, бүт Кыргызстан билди. Бирок биз ушу кумтөр үчүн эле эмес мен отурганым. Андан башка дагы бир топ чоң маселелерди көтөргөм. Бул мактаныч эмес. Миллиарддаган доллардын алтыны бар. Ошол эле жер үй, ошол эле иштан берди, жана башка жана башка. Мегаком деген бар мына. Мегакомду көтөрүп келдим сатпагыла деп. 2010 жылдан кийин мурдакы бийлик ошону 13 миллиард доллар сомго сатабыз деген. Болгон күчүн жумшап сатканда мен аракет кылдым. Бир чети мен себепкер болдум дейм да. Мен эле күчүм жетип токтоп калдым деп мактанбайм. Бирок ошону сатпай мамлекетке алды 2 жыл мурун. Анан кечээ мына гезиттерден окудум. Азыркы президентибиз менен премьер-министрибиз кеңешип, Мегакомду сатпайбыз деген чечим кабыл алыптыр. Анткени жакында эле 20 миллиард сом киреше бериптир. Мынакей биз ушундай байлыктарыбызды сатып ийип, анан кийин өзүбүздү болор-болбос нерсени ушул бир салык берип койчу, соцфонд акча төлөп койчу деп отурганыбыз бул болбогон окат. Биз мына ошон үчүн. Эмне үчүн дегенде анткени мени мына ушул жерде турган айылым, районум, элим шайлап туруп жибергенсиңер жогорку кеңешке. Ушу мамлекет үчүн иштеп бер, пара алба, мамлекеттин мүлкүн башкаларга саттырып жибербегин деп. Мына мен ошол элдин ишеничин толук аткардым десем болот. Аткардым десем болот. Мына мен энеме топурак салганга буйруптур. Атама да ошо Кур'ан окуп атам, топурак салган буйруган жок. Негизи бул үй бүлө эн ата бир туугандар бул кичинекей мамлекетпиз. Кыргызстан бул биздин чоң эң негизги мамлекетибиз. Экөөнүн кызыкчылыгы келгенде Кыргызстандын кызыкчылыгы эң жогорку орунда, биринчи орунда туруш керек. Мына мен ошону койдум дагы, ошону максат кылдым. Бирок энемен да атаман да ажырадым, балким пендечилик кылып дагы бир 5-6 жыл жашап турат беле деген ой кетет экен. Бирок пендечилик эми бирок Кудай маңдайына ушундай күндү жазыптыр, мага да ушундай күндү жазган экен. Чыдап атабыз, аягына чейин чыдайбыз. Кудай буйрса өлкөбүздө адилеттүүлүк орноп, мыйзамдуулук орнойт деп мен толук ишенем. Сиздерге дагы бир жолу чоң ыраазычылык келип бергениңиздер үчүн
аман есен жетіп алыңыздар, бөйдө кырсыктан сырткары болуп.